Уланталы студия номер 68-06-06 бизде мейманда Жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, Жогорку кеңештин 4-чү чакырылышынын депутаты Алишер Мамасалиев. Азыр дагы бир угарман. Кулак сизде. Саламатсыздарбы? Саламатчылык айтыңыз. Майра Шайым, саламатсызбы? Сизге ыраазычылык, ушу жакшы теманы көтөрүп чыгасыз. Жанар иниме суроогум бар эле. Жанар иним эгер азыр 20 депутаттын бир аз эле бир уч эле болбосо бир жакшы туура нерселерди айтып чыккан, калганын баары кошоматчы депутат деп эсептейбиз. Аны өздөрү деле моюнуна алышкан. Анан сизге бийлик тараптан бир жакшы кызмат предлагать этишип, ушу айткандарын кой дей турган болсо кандай сизде реакция болот? Мен ойлойм, сизди андай сатылбайт болуш керек деп ошону билип койсок. Рахмат. Албетте мен дайыма кое тур, муга каршы чыкпай эле кой деген окуялар азыр эле эмес. Бизге ошол 3-4 жылдан бери болуп келет. Эгерде ошого макул болгондо кумтөрдөгү мөңгүлөрдү талкалоого каршы чыкпа, же эл баары каршы чыгып аткан омбудсменге каршы чыкпа деген ошондой сөздөр болбоду дейсизби? Буга чейин болуп келатат. Биз анын баарын мындай туруктуулук менен жеңебиз да. Айтыңыздарчы, жана ресурс жана башка маселе көтөрүлгөндө багы парламенттик шайлоо жакындаган сайын эми босого бал жөнүндө маселе жаралбай койбойт да. Мисалы азыр 9 балл босого бал, туурабы? Анан кечээ эле бир топ ошол саясий күчтөр, жаңы түзүлүп аткан партиялар өлкөдөгү баардык партияга бирдей мүмкүнчүлүк түзүү керектигин белгилеп, анан шайлоо күрөөсүн ылдыйлатуу маселесин дагы көтөрүп атышат. Бул канчалык деңгээлде негиздүү? Алишер мырза. Мен ойлойм, бүгүнкү мыйзамда жазылган талаптар, мен ойлойм, туура эле. Себеп эмне үчүн? Бул менин жеке көз карашым. Партиялар майда болбош керек да. Күчтүү, тарыхы бар партиялар жогорку кеңешке келиш керек да. Себеп эгерде майда партиялар келсе, фракциялар көп болуп калат, анан стабилдүүлүк болбойт да. Немеде өкмөттө 9 балдык босого менен бир 3 эле партия келип калбайбы? Өзү негизи 3 партия келсе жакшы болот да биздин системага. Көп партия болгондо туруксуз болбойт да, нестабильность постоянно болот да. Ошондуктан мен тескеринче карайм да. Мен колдойт элем бүгүнкү мыйзамды. Өнүккөн өлкөлөрдүн мисалында ылдыйраак экен го, 2-3-5%га чейин. Эми бул уже өнүккөн баягы ошол бир топ баягы окуялардан өткөн тарыхта. Тажрыйба топтогон партиялар да. Эми биз өзүбүз мына эми баштап атабыз да. Окуянын эки жагы бар экен да. Мисалы жакында депутаттар, биздин коллегалар Боснияга барып келишти. Ал жакта пайыздык чек 3% экен. Анан 14 партия парламентине өтүптүр. 6 айдан өттү дейт, коалиция кура албай атат дейт. Ызы-чуу 14 партиянын лидери 14 түрдө пикир айтат, 14 талапты айтат, ызы-чуу дейт. Бирок эми 3 бул эми өтө эле мындай болбойт эми ал. Бизде 7% чек менен мына бир топ партия келди. Жаман жагы, мисалы, көп фракция болсо, мына 6 фракция бар да. Бийлик каалагандай ойнойт экен. Кааласам сени чыгарып коем, кааласам муну киргизип алам коалицияга деп, аларды мына көбүрөөк көз каранды кылып, анда азыр оппозициялык фракциялар менен бирөө эле бир аз өкмөттүн жинине тийип койсун, мындай. Анда биз сени чыгарып коелу десе, бияктагы оппозициядагы фракция чуркап келет. Анын ордуна мени кошо албайсыңбы депчи. Мисалы, ошондой кылып бийлик ойногонго бир аз ыңгайлуу болуп калат экен да. Биз эми азыр ошону сезип атабыз да. Бирок жаман жагы жанагы жаш партиялар, жаңы чыгып аткан партиялар, жаңы лидерлердин көбү келбей калышы мүмкүн да. Эгер алар башка партияга кошулууну каалабаса. Бирок эми мындай жол бар да. Партиялар өз артынча чыга берет. Күчтүү топ болуп чыгат. Шайлоо үчүн гана, кызыкчылык үчүн биригишип туруп, бирок кийин өзүнүн партиясынын идеологиясын уланта берет. Бирок жанагы бир альянс түзүлө калып, ошол альянс менен парламентке келе беришет. Бирок баягы партиялык ишмердиги калат. Ошол сыяктуу бир канча жолдорун бар экен да негизи. Уланталык кийинки угарман, саламатсызбы? Кулак сизде, айта бериңиз. Алло, саламатсыздарбы? Саламатчылык. Менин атым Мирлан, Бишкек шаарынан чалып атам. Мен Жанар мырзага суроо бергим келип атат. Мына сиз канчадан бери Бакиев менен Атамбаевга каршы сүйлөп келаткан депутат катары билебиз, кайсынбаган. Бирок азыркы убакта тишиңиз мокоп калгандай, азыр наоборот монстр жаралып келаткан, айтпай, унчукпай отургандай болуп турасыз да. Азыркы президенттер жана партияны алып койгондуктар, алып койгондугун жана
ситуациялардан унчукпай келатса, муну кандай айта аласыз? Эми мен мына кече башкы прокуратуранын отчетунда, өкмөттүн отчетунда, омбудсмен келгенде мына ушул эле керек болсо партиялар тартып алууда ар бир маселе боюнча так пикирими, өзүмдүн сын көз карашымы айтып эле келдим. Айтып келдим ар бирин. Балким угармандарга көбүрөөк маалымат жетпей калышы мүмкүн. Бирок мен мүмкүн болушунча айтып келдим да. СДПК деген ат жакса, жок дегенде СДПК плюс деп жаңы партия түзүп алса болмок. Бул бийлик үчүн начар иш болуп калды деген пикирин билдириптир. Дагы угарманыбыз жазып атат. Биз партиялык системага даяр эмес болуп жаткан жокпузбу дейт. Азыр 120 депутаттын 10 эле элге таанымал жана сунуштарды айтып атат. Калгандары жөн гана отурат деп кайрылган. Деги эле биз партиялык система керекпи бизге деп суроо коет. Алишер мырза. Сөзсүз түрдө керек. Бирок биз мына жогоруда айтып кеттик, ар бир партиянын сөзсүз түрдө идеологиясы болуш керек. Ошол идеологиянын негизинде саясатчыларды, элди топтойт. Ал эми программа эмне үчүн керек? Программа бул шайлоочуларга керек. Мисалы партия эгерде бийликке келсе, ошол программа аркылуу отчет алса болот да. Партияны эмнени жасадыңар, эмнени жасабадыңар, эмне үчүн жасабадыңар. Ошондуктан мен ойлойм, бизге партиялык система керек сөзсүз түрдө. Партиялык система аркылуу мына жаштар келип атат. Жогорку кеңешке. Мен эскертип кетейин, 2006 жылы мына Кел жаштар уюму атайын жаштарга квота киргизгенбиз. Ошол квота аркылуу мына Жанар Акаев, мен депутат болгом, ошол квота аркылуу бир топ мына жаш белгилүү депутаттар пайда болгон да. Биз сөзсүз партиялык система менен шайлоо өткөрүшүбүз керекпи же жеке ар бир депутат өзүнүн округунан шайланып келсе болобу? Жанардан жооп алып берип коюңузчу деп кайрылат. Биз азыр буга бир жакшы долбоор сунуштап атабыз. Мындай айтып аткан эки маселеден калат. Исхак Абсаматович экөөңүз иштеп чыктыңыз. Партиялар шайлоого барат. Бирок адамдар партияга шайлап туруп, анын ичинен талапкерлерди өздөрү тандайт. Ошондо баягы элге таанымал, эл өзү жактырган адамдарды депутат кылат дагы. Элге таанылбаган, жөн эле акча берип коюп үйүмдө жата берем деген адамдар, же сүйлөбөгөн адамдар, алар депутат боло албайт. Адам партияга добуш берет, партиянын ичинен кайсыл кандидаттар депутат болуш керек экенине өздөрү тандаш керек. Кийинки угарманыбыз сурап атат. Жанар мырза дейт, сиз кыймыл түздүңүз, эми парламенттик шайлоого ушул демилге аркылуу барасызбы деп көп угарман сурап атат. Ошон үчүн жооп берип койсоңуз, бул маселени. Парламенттик шайлоого чейин азыр бир аз убакыт бар. Бирок биз азыр албетте өзүбүзчө кеңсе ачып, ушул балдар кыздарды чогултуп азыр даярданып атабыз. Партия түзөбүзбү же биригүү болушу мүмкүнбү башка партия? Өз алдынча партия түзүшүбүз керек биз, албетте, сөзсүз. Уланталык, саламатсызбы? Саламатсыздарбы? Кулак сизде, айта бериңиз сурооңузду. Атым Жыргалбек. Мен тема ошо партия жана шайлоо боюнча болуп атыптыр. Жанагы партиялардын шайлоо учурундагы каржылоо эмелерин аябай текшерсе болбойбу, эмне үчүн текшерилбейт десемде, жана ким финансировать этсе, ошол диктовать эте турган болуп атпайбы? Азыр элдин баарын кыжырын келдирген бул жана Райым миллион менен кечеги эле интернетте чыккан оштогу ким Жалил. Ошол маселелерди мисалы бөгөт коймок дейм да. Кандай жооп бересиздер? Бул да жакшы маселе экен, партияларды ким каржылайт деген жагдай. Бул өтө олуттуу көйгөй болуп атат да. Мисалы, биз парламентте 5 жыл чыркыраган менен таптакыр сүйлөй турган депутат эмкиде азыр өзү жөнүндө такыр ойлонгон жок. Эмкиде мен келем, анткени мен 400-500 миң долларым бар. Мен дагы депутат болуп келем деп отурат мисалы азыр. Ал бир дагы мисалы элдин таламын талашпаса дагы, керек болсо жумушка деле азыраак келсе деле, ал менде акча бар деп мындай отурат да. Ошондон кырдаалдан чыгыш үчүн биз партиянын ичинен талапкерлерге дагы добуш беришибиз керек. Алар элге таанылыш керек, иштеш керек. Иштегенге аларды мажбур кылышыбыз керек деп ошон үчүн айтып атабыз да. Каржы маселеси бул оңой эле. Ал үчүн бийлик бардык партияларга шайлоого катышып аткан бирдей мамиле кылыш керек. Жанагы азыр партия лидерлери бар го, жанагы мен президентке кирип добро алып чыктым деген. Добро деген ошол. Мен сен акча таратып атсаң, органдар, милиция көз жумуп коет. Оппозициялык партиялар акча тарата турган болсо, кармайт деп. Бирок ушунун баары менимче чоң бир тажрыйба, сабак болуп атат биз үчүн. Мунун баарын деле баары бир басып өтүшүбүз керек да. Менимче 2020 жылы коом ичине
башкача болуп туруп ошол баягы иштебеген азыр парламентте такыр ошол бизнесмендердин партиясы дагы алар ойлонгон жок. Биз баары бир 2020 жылы шайлоодо кайра келебиз деп жүрүшөт. Ошолорго коомчулук катуу жооп берип коюш керек да 2020 жылы өзүнүн добуш аркылуу. Алишер мырза, сиз кандай ойлойсуз? Ошо партиялардын каржылык жагдайын кантип ачык айкындуулугун камсыз кылса болот? Мисалы, мыйзамда жанагы чет өлкөлүк уюмдар каржылоого тыюу салынган, бирок билесиздер да, СДПКнын тегерегинде кандай жагдай чыкты эле, анан ал дагы аягына чыкпай жабылып калды маселе. Алишер мырза. Мисалы, Сингапурда мындай мыйзам бар да, шайлоо кезинде агитацияга бир гана $100,000 иштетсе болот да. Бирдей эле бүт партияларга. Эгерде ашып кетсе, ал шайлоодон четтетилет. Ошондон мен ойлойм, буга деле мындай көнүп куруп койсо болот. Анан мен Жанардын мыйзам долбоорун колдоп кетет элем. Бул эгерде мыйзам долбоору Жогорку Кеңештен өтсө, мен ойлойм, ошол региондо болуп аткан көйгөй маселелер депутаттар келип, ошол региондондор чыгып, ошолу чечкенге мындай шарт түзүлөт да. Анан элди чакырат элем, ошол мыйзам долбоорун интернет аркылуу окуп чыкса болот. Өздөрүңөрдүн позициясын билдирип, мен ойлойм, себеби бул биз үчүн, шайлоочулар үчүн бул мыйзам да. Мен суроо бар эле Жанарга. Жанар, ушул мыйзам долбоору бүгүнкү күнү кандай деңгээлде турат? Бул процедурадан өттү, комитеттен өткөн эмеспи? Колдоо табышы мүмкүнбү кесиптештериңиз тарабынан мисалы? Эми бизден азыр мен бир 2 лидер фракциядан угуп абдан сүйүнүп калдым. Ушул туура мыйзам экен, биз колдойбуз фракциябыз менен деп. Бирок бир депутаттардын 70%-ынын колдоо көргөн жокмун. Бул азыр Жогорку Кеңештин сайтына илинип, коомдук талкууда мына ушул май айында биз ушул комитетке алып чыгып, парламенттен биринчи окууга добушка коебуз да. Ал жерде бир эле максат: парламентке күчтүүлөр келсин. Иштей тургандар, эл менен тыгыз иштеп аткандар келсин. Жанагындай келип өзүмдүн бизнесимди жүргүзсөм болду, өзүмө гана ойлойм дегендер парламентке жолобош керек. Ошол эле. Уланталык кийинки угарман, саламатсызбы? Саламатсызбы. Айтыңыз, кулак сизде. Майраша, мен кыскалуу оюмду айтайын. Мисалы, жана партиянын тосмо жөнүндө 9%. Ошол туура эмес, чын эле. Мына парламент системада андай болушу мүмкүн эмес. Алишер мырза 4-чакырылышта депутат болгон, абдан активдүү. Бүгүн ою башкача болуп калыптыр. 2-3 эле партия болуш керек деген бул туура эмес. Аны шайлоочулар тандаш керек да, шайлоочуларга коюш керек ал нерсени, канча партия болорун. Анан кийин мисалы мындай 3 партия болсо көп болот деген мындай мисалы да. Ал мындай мисалы Жанар Акаевге окшогон жигиттер келсе, булар личностьтер да. Ал санына карабайт партиянын 38 мүчөсү барбы, же болбосо Жанарга окшоп азыр өзүнчө болуп аткан независимый депутатпы, мисалчы ал личностьтен зависит этет. Ошондой эгерде 3% болуп турган болсо, жаңы жаштар келет, жаңы личностьтер чыгат, жаңы ойлор чыгат, мекенибиз алдыга чыгат. Ошондойчу талаш тартыш болот. Ошо Жогорку Кеңештин орду талаш тартышта. Анан кийин жанагындай болбойт, 2-3 эле партия келсин, анан историяда калган партиялар келсин деген бул туура эмес. Бул гегемония, диктатура болуп калат да. Ушулардан эмес калсаңар деп суранат. Туура. Азыр менимче депутаттардын да көпчүлүгүнүн ою ушундай болуп атат. 5%га түшүрөбүз дегендер бар. Бирок бийлик азыр 9% деген позицияда турат. Бирок менимче орток пикир болуп, кайра эле мурдагыдай болуп 7%га келет окшойбуз деп ойлоп атабыз. Ошондой сунуш бар. Эми аны дагы тез арада, ушу 1 жылдын ичинде өзгөртүүлөрдү киргизбесе болчу да эмес. Мына ушул май айында шайлоо боюнча мыйзамдар өтө катуу талкуу болот. Анын ичинде биз берген сунуш боюнча мына Орусияда дагы бир канча шаарларында мигранттар үчүн, биздин мекендештер үчүн дагы шайлоо участокторун ачуу каралган да. Деги бизде партияларда идеология деген барбы? Ал өзү жашайбы дейт. Карапайым элге СДПК өнүгүү, ата журт, ата мекен эмне берди, бийлик партиялары эмне жасады, андан көрө жаңы генерация келсе жакшы болот эле деп жазган экен Алимбаев аттуу угарман. Эми мен күнүнө дээрлик бир 20-дан 30-дан катылам да. Сөзсүз мына сиз жаңы партия кылышыңар керек, жаңы жаштар келишиңер керек, биз колдойбуз деген. Аябай мен сыймыктанып, мындай өтө дем күч да булчу. Экинчи чети ошентип туруп, анан азыр партия түзөм деген адамдардын көпчүлүгү күчтүү, адилеттүү, билимдүү балдарды издеген жери жок. Алар азыр акчалууларды издеп атышат. Ушул Моол округтан мынанча миң добуш алып коет деп, биз тандаган адилеттүү балдар
ошондой жол алабы албайбы деген маселе бар. Эми бирок ага биз көнүп макул болуп бербешибиз керек да. Биз күрөштү сөзсүз улантышыбыз керек. Анан эл дагы ушу анализ дегенди үйрөнсө жакшы болот эле. Ага биз дагы жеткиргенге аракет кылышыбыз керек. Мына 5 жыл ичинде мыйзам долбоорлорун да карап көрүш керек элдер. Принципиалдуу коом кызыктырган маселелерде кимдер каршы добуш берип атат, кимдер баарына эле макул болуп атат. Ошонун баарын карап туруп анан ушул добуш бергенди үйрөнүш керек да. Биз эми таяна турган башка эч нерсебиз жок ушу. Парламентте партиялардын өкүлдөрүнүн, ошо депутаттардын позициялары кандай тез өзгөрүп кетип атат деген дагы бул маанилүү жагдай окшойт чын эле. Кийинки угарманыбыз сураган экен, партия боюнча регионализм роль ойнобосо болду. Бул өтө талыйлуу маселе болуп турат деп кайрылган. Ошол партиянын идеология боюнча мен бир сөз айткым келип атат. Сөз түрдө партиянын идеологиясы болуш керек. Идеология деген бул эмне сөз? Биздин элибиз кээде туура эмес түшүнүп калат да. Партиянын идеологиясы эгерде партия бийликке келсе, кандай башкаруу системаны түзөт? Динге кандай мамилеси болот? Адамдарга, үй бүлөгө, бизнеске кандай мамиле болот? Себеп бүткүл дүйнөдө эки эле базовый негизги принцип бар да. Бул либерализм жана консерватизм. Ошондуктан эл аны сөз түрдө окуп билиш керек да. Бул партия кайсы башкаруу системаны түзөт? Консервативный системабы же либеральный системабы? Себеп бүгүнкү биз либералдык системада жашап атабыз да. Адам каалаганын кылып атат да. Сөз түрдө буга маани бериш керек. Бирок тилекке каршы биздин шайлоочулар бир гана шайлоо учурунда ошол программаны окуп, мындай экен да, шайлоодон кийин унутуп калат экен да. Азыр электорат деле партиялардын ошол шайлоо алдындагы программалары менен таанышпай калды көрүнөт, лидери ким экен, анын ичинде ким бар экен, мына ушуга карап эле маани берип аткандай да. Мүмкүн партиялар ушул жаатта дебаттарды өткөрүп иштеши керек окшойт. Муну мыйзам аркылуу жөнгө салыш керек да анда. Мен мына шайлоочуларга кайрылат элем да. Ар бир мына жогорку кеңешке келген партиялардын программасы бар. Ошол программа аркылуу окшош болуп атпайбы ал? Жок, отчет алса болот да. Депутаттарды чакырып, мына шайлоо учурунда мындай муну жасайбыз дедиңер. Кана жасаган иштиңер. Жок да. Программа да керек, философия да керек партияларга. Эми азыр биз мына күчүнө келип атабыз да партиянын системасы. Анан регионалдык боюнча угарман жакшы суроо бериптир. Анткени мен абдан таң калдым. Биз партиялык тизме менен шайлангандан кийин мен мына жакында каржы министрлигине кайрылып, өкмөткө кайрылып, ушундай бир нарында бир мектеп муну бүтүрбөсөңөр болбойт, ремонту дегенде жок болуп атат, окуучулар кыйналып атат деп кайрылсам, ошол жакта өкмөттөгү өкүл аябай таң калып мындай, сен өзүң алайдан болсоң, ана эмнеге нарындагы мектепти ушулам эле көтөрүп атасың дегендей кылып мындай таң калып карайт да. Анткени депутаттар өзүнүн гана аймагына жан тартып үйрөнүп алган. Биз ошону жоюшубуз керек. Бардык өлкө аркылуу добуш берүү болсо, Нарын болобу, Таласпы, Баткен, Ош Жалал Абад баарына барыш керек депутаттар. Азыр бир гана ушу мен өзүм округума барам, ошол жерде гана иштейм дейт. Анан бюджетти куралып атканда ушундай талаш тартыш болуп, ушу өзүмдүн айылыма бүтүп калса болду деген. Эми айылдын, райондун деңгээлинен кичине депутаттар көтөрүлүш керек да. Сен жалпы элдик депутат болгондон кийин бардык регионго бирдей караганга аракет кылыш керек.